Быйыл жайында Токиодо өтүлө турчу 32-чи жайкы Олимпиадалык оюндарында Кыргызстандын желегин коргогон балбандарыбыздын атаандаштары аныкталды. Май күнү Болгарияда өткөн күрөш боюнча дүйнөлүк квалификациялык турнирдин алкагында Японияда өтүлүүчү оюндарга акыркы лицензиялар тапшырылды. Токиодо грек-рим күрөшү боюнча 60 килограммга чейинки салмакта ченинде 16 спортчу күч сынашат. Алдын ала беттештер жана жарым финалдык беттештер 1 августта, коло үчүн жана финалдык беттештер 2 август күндөрү өтүлө турганы белгилүү болду. Бул салмакта Кыргызстандын желегин Жоламан Шаршенбеков коргойт. Жоламан Шаршенбековдун атаандаштары грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону япониялык балбан Фумита Каньетиро, Россиянын балбаны Сергей Эмелин, коңшу казак элинен Мейрамбек Айнагулов, ирандык балбан Ализера Неджати, Украинанын желегин көтөргөн Ленур Темиров. 2016-жылы өткөн жайкы Олимпиада оюндарында коло байгени тагынган өзбекстандык Эльмурат Тасмуратов, кубалык Альберто Луис, Америка Кошмо Штаттарынын атынан татар улутундагы Эльдар Хафизов, түрк элинин атынан Керем Камал, Германиядан Этьен Кинзингер, Хайтем Махмуд балбаны Египеттин атынан, алжырдык балбан Абделкарим Ферган, Кытайдан болсо Валихан Сайлике, молдавиялык балбан Виктор Чобану жана Армениянын атынан Армен Меликян чыкмай болду. Жалпы 60 килограмм салмакта 16 балбан күч сынашат. Ал эми ким менен күрөшө турганын 30-июнда чучугулак аркылуу аныкталмакчы. Кыргызстандын сыймыгы болгон Айсулуу Тыныбекованын дагы атаандаштары аныкталды. Аялдар арасындагы эркин күрөш боюнча 62 килограмм салмагында мелдешке 16 балбан күч сынашат. Быйыл өтүлө турган жайкы Олимпиада оюндарында бул салмак боюнча алгачкы лицензияны 2019-жылы Айсулуу Тыныбекова утуп алган. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасында бир лицензия бар. Аны Эрназар Акматалиев Алматыда өткөн Азия тандап алуу мелдешинде 65 килограмм салмакта жеңип алган. Негизги болгон Олимпиадалык оюнда Эрназардын атаандаштары дагы аныкталды. Токиодо өтүлүүчү оюнда 68 килограммга чейинки салмакта аялдар арасындагы эркин күрөш боюнча мелдешке дагы 16 спортчу катышат. Бул салмакта биздин балбан Мээрим Жуманазарова чыгат. Алдын ала беттештер жана жарым финалдык беттештер 2 августта өтсө, финалдык беттештер жана коло үчүн беттештер 3 августта өтөт. Жуманазарованын атаандаштары
Эркин күрөш боюнча аялдар арасындагы 76 кг салмагында лицензия утуп алган балбан кызыбыз Айпери Медет кызынын жайкы Олимпиада оюндарындагы атаандаштар аныкталганы белгилүү болду. Быйыл Япониянын борбору Токиодо өтүлө турган 32-нчи жайкы Олимпиада негизи 2020-жылы өткөрүлмөк. Бирок былтыр COVID-19 илдетинин айынан быйылкы жылга жылдырылган.